Арыбаңыздар, урматтуу достор. Мурунку жолугушууларда пенополиуретан эмне жана кандай экендиги, анын өзгөчөлүктөрү жөнүндө маек кылганбыз. Бүгүн болсо сиздерге туура подрядчиктерди тандоо жолдорун көргөзөбүз. Үй жылуулатууга макулдугуңузду берерде эмнеге көңүлүңүздү буруу керектиги жөнүндө маалымат беребиз. Кардарларга көбүк менен иштеген жеке ишкерлер, компаниялар бири-биринен айырмасы жок жалпы бир топ катары кабыл алынууда. Алар көбүнчө айырманы көрүшпөйт. Бирок аларда олуттуу айырмасы бар. Ушул тууралуу силерге бүгүн кыскача айтып берем. Сиздин үйдү жылуулантуу үчүн сиздер кантип туура подрядчикти тандайсыздар? Макулдугуңузду берерден алдын подрядчиктен кандай иш кагаздарын суроо керек? Ал компания же ишкерде иштеткен материалга дал келген сертификаты болуу керек. Кардар менен кат жүзүндө келишим түзүү керек. Жумушты аткаргандан соң, кардарга аткарылган жумушун аныктаган акт түзүлүшү керек. Ал жумуштун аткарылганын жана кардар тарабынан кабыл алынганын далилдейт. Андан тышкары сиздерге кат түрүндө кол жана мөөр коюлган кепилдик сертификат да берүү абзел. ОЗ2 түрүндө дос 50 жылга жарайт деп айтылган кепилдиктер заманга туура келбейт. Анткени эртең эле телефон номерин өзгөртүп, же болбосо аткарган жумуштан баш тарткандар аз эмес. Биздин 10 жылдык тажрыйбабызда бир топ жеке ишкерлерге кайрылып, андан соң өкүнүп калган кардарларды да кезиктик. Подрядчиктин расмий офиси, адис персоналы, жетиштүү автопаркы болушу керек. Анткени бир эле автоунаа болсо, ал бузулган күндө сиздердин заказыңарды аткаруу мөөнөтү узарышы мүмкүн. Андан тышкары, компаниянын жабдыктары менен камсыздануусуна да өзгөчө көңүл буруу керек. Пенополиуретан чачуу технологиясында жогорку басымда иштеген Америка же Европа өлкөлөрүндө чыккан атайын жабдуулар колдонулат. Албетте, ал арзан болушу мүмкүн эмес. Жеке ишкерлер көбүнчө Кытай же Россиядан чыккан аппараттар менен иштешүүдө. Андай техникада жеке ишкерлер сапаттуу көбүктү колдонсо да, талап кылган жыйынтыкты бере албайт. Подрядчиктин өзүмдүк сайты, аткарган жумуштардын портфолиосу, социалдык тармактарда аккаунту, кардарлардын сын пикирлери болушу керек. Эми кыскача айтканда, эмнеге көңүл буруу зарыл экенин айтып бердик. Эми НТ компаниянын түзүлүшүнө көңүл буралы. Эми болсо, сандар тууралуу айта кетели. Биздин компанияда 20 адис иштөөдө. Биздин автопарк 4 атайын автоунаадан турат. Колдонгон жогорку басымда иштеген жабдууларыбызды Америкадан сатып алганбыз. Атайын сактоо кампаларыбыз бар. Германия жана Канада көбүк чыгарган компаниялардын расмий өнөктөшүбүз. Биз 10 жылдан бери жылуулатууда эле эмес, курулушта да тажрыйбабыз бар. Анткени үй курууда кээ бир маселелерди топ түрүндө чечүү туура болот. Алар жылуулатуу, вентиляция жана жылытуу маселеси менен тыгыздыкта болушу мүмкүн. Ошондуктан бизде болгон тажрыйбабызды сиздер менен бөлүшүүгө даярбыз. Сиздин үйүңүздү туура жылуулатууга, туура чечим кабыл алганы жардам беребиз. Ошондуктан суранып кетебиз. Сиз чечим кабыл алууга чейин же подрядчикти тандоого чейин сиз биз жогоруда айтып кеткен факторлорго көңүл буруңуз. Алар бизде көп. Ал эми башка подрядчиктерде менимче андай тажрыйбалары жок. Ошондуктан бизге кайрылыңыздар, болгон жардамыбызды беребиз. Чоң рахмат, жолугушканга чейин.